макул эмесмин деген кыймылды түзгөндө бул кыймыл эмне кылат, эмненин үстүнөн иштейт деген суроолор болгон. Биз айттык, мен макул эмесмин деген кыймыл Кыргызстандагы башаламандыктарга макул эместик. Кыргызстандын байлыктары башка мамлекеттерге кетип бараткандыгына макул эместик. Кыргызстандын тепсе темир үзөр жигиттери, ооз чебер кыздары башка мамлекетке кетип бараткандыгына макул эмеспиз. Кыргызстанда мыйзам иштебей, акча, күч, кара күч иштеп калганына макул эмеспиз. Биз инсанбыз, биз кишибиз, биздин укугубуз бар деп, ошонун уландысы катарында менин укугум бар деген кыймыл түзүлгөн эле. Мен сиздерге терең ыраазычылык билдирүү менен, сыймыктануу менен бир нерсени жарыялап койгум келет. Ошондо көптөгөн биздин ишеничибизди өчүрүп койгон бийликтин кесепетинен жакшы нерселерге да ишенбей калдык эле. Ушундан бир жыйынтык чыгабы деген суроолорду көп бергенсиздер. Мен ошонун жыйынтыгын сиздерге жарыялап коюуну, ушул жерден дал Москвага келип жарыялап коюуну эң бир ыңгайлуу учур деп эсептеп атам. Биринчиси, мына Тышкы иштер министрлиги тарабынан биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын укугум бар кыймылынын, мен макул эмесмин деген кыймылынын расмий түрдө кайрылгандыгынын натыйжасында төмөндөгүдөй жооп келип атат бизге. Караңыздар, Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө мыйзамына ылайык Тышкы иштер министрлиги жана чет өлкөлүк мекемелер туруктуу негизде чет мамлекеттерде жүргөн жана эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүшкөн жарандарыбыздын биометрикалык маалыматтарын чогултууга багытталган тийиштүү иштерди жүргүзүүдө дейт. Иш жүрүп атыптыр. Иш жүрүп баштаптыр. Демек, мындан ары карай маселе өзүбүздө экен. Ошону менен бирге чет өлкөлүк мекемелерибизге Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун алуу үчүн арыз менен кайрылууда жарандар биометрикалык каттоодон өтүшөт дейт. Мына, бир эле учурда эгерде биз жалпы жарандык паспорт алабыз десек, Бишкекке, Кыргызстанга баруунун кажети жок азыр. Өзүңүздөр ушул мекемелерге келип, жалпы жарандык паспорт ала турган болсоңуздар, ошол эле учурда биометрикалык каттоодон дагы бир учурда өтөсүздөр. Экинчи, биздин кендирибизди кескен маселе, канча жылдан бери какшап жүрүп, жетишпей аткан маселени мына ушул жерде ачыкча кылдырылып атат. Жакында дейт, биз токтом кабыл алдык дейт. 25 ноябрда 632 токтом кабыл алдык. Анда Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсеп автоматташтырылган маалыматтык системасын пайдалануу жана консулдук эсепке алуу, консулдук эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу жөнүндө токтом кабыл алдык дейт. Демек, бул деген биздин өзүбүздүн телефон менен үйдө олтуруп алып, тийиштүү баракчага кирип, ошол жерден консулдук каттоодон өтүп койсоңуздар болот деген сөз. Биз 2017, 2016, 2015 жылдары дал ушул маселелерди коюп, кайра көтөрүп келгенбиз. Мына жерде аксакалдар отурушат. Ошондо эмне дедик эле биз? Жиберген акчабыз адал, биздин добушубуз арамбы деген маселе койгонбуз, туурабы? Эсиңиздерде барбы? Демек, мен макул эмесмин, жана укугум бар деген кыймылдардын ишинин эң алгачкы жемиши мына ушул. Мына ушул сиздердин талабыңыздардын аркасында. Мына ушул иштер жүрүп баштады. Мындан ары карай биз аны күчөтүшүбүз керек. Ким тарабынан? Өзүбүз тарабынан. Кантип? Консулдук эсепке киришибиз керек. Мына кече БШК менен биздин Кыргызстандын Москвадагы элчилиги биргелешкен жыйын өткөрүштү. Биздин активдүү жарандар барып катышты. Ошол жерде бир топ маалыматтарды уктуңуздар, көрсөңүздөр керек. Менимче дагы андан толугураак маалыматтар чыгат. Эгерде Кыргызстандын жараны, кыргыз жараны бул мамлекеттин жарандыгын алып алган болсо дагы, консулдук эсепке кирип, шайлоого катышуу укугу бар дегендей маселе болуп атат. Түшүнүп Себеп
Bizde эки мамлекеттин ортосунда кош жарандуулук жөнүндө келишим жок. Сиздер баары бир ошол киндик каныбыз тамган жападан жалгыз мамлекетибиздин жараны болуп эсептелесиздер. Мен бир канча жолу баса белгилеп айтканмын. Африкада жүргөн кыргыздын дагы чөнтөгүндө кыргыз паспорту болуусу керек деп. Мына ошонун биринчи кадамдары ушул. Эми маселе өзүбүздө калды. Канчалык даражада ушул укугубузду колдонобуз? Мен өткөн жылы келгенде ушул суроону бергенсиздер. Ушул укукту алып бересизби деп. Биз аракет кылабыз. Башынан аракет кылып келатабыз. Укукту алып беребиз. Бирок эми сиз ошол укугуңуздан пайдалангыңыз келеби? Эми маселе өзүбүздө калды. Кандай кылабыз? Эми өзүбүздүн эркибизде, өзүбүздүн аракетибизге жараша. Дагы мындан ары карай жогоруда аталган токтом чет мамлекеттердин аймагында жүргөн жарандарыбыздын консулдук эсепке туруу жана консулдук эсептен чыгуу жол жоболоруна тийиштүү иш чараларын дистанттык, бул деген аралыкта деген сөз. Таң калбаш керек да, бул расмий министрдин жообу. Дистанттык деген бул алыс аралыктан туруп, дистанттык негизде жана акысыз түрдө жүргүзүүгө багытталган дейт. Көрдүңүздөрбү? Акча талап кылбайт, бир нерсе сурабайт, тек гана тийиштүү жерге кирип, биз баягы электрондук каттоону жүргүзүп баштадык эле, аябай көптөгөн суроолор келип баштады. Кире албай атам, ача албай атам, кантип катталам? Анан мен могул жердеги жигиттерге, кыздарга кайрылдым. 3-4 катталган кишилерди видео сабак кылып өткөрүп коюңуздарчы деп. Кантип катталыш керек экен? Жөнөкөй эле бир эле кнопка менен каттала турган нерсеге кайра сурашат да. Кантип катталам деп. Бир канча операция менен баягы YouTube'тун бир баракеттерине, кычыктарына кирип кетет дагы, а бул жерден кире албай атат да. Мен ушуга аябай таң калдым мен. Жөнөкөйлөштүрүлгөн нерсеге. Эми урматтуу биздин Кыргызстандын байлыгы болгон сиздер, мен айтам, Кыргызстандын байлыгы жердин алдында алтын эмес, көмүр эмес, темир эмес. Кыргызстандын байлыгы жердин үстүндө басып жүргөн кыргыз эли деп айтам да. Мына ошол байлык сиздер. Консулдук эсеп. Рахмат. Мына караңыздар, консулдук эсеп автоматташтырылган маалыматтык системасы жаңы киргизилип жатканга байланыштуу жөнгө салуу иштери жүргүзүлүп жатат. Биздин оюбуз боюнча дейт Тышкы иштер министрлиги. Бул иштер 20-жылдын 1-кварталына чейин аяктап, жогоруда белгиленген система толук кандуу иштеп баштайт дейт. Ана 1-кварталы боло турган болсо, 1 ай калыптыр. Февралда эле өтүп кетти деп эсептейбиз. Атам раматылык айтчу эле, орозонун 5 күнү калганда 5 күн өттү, орозодон эмне калды депчи. Ошол сыяктуу марттын аягына чейин толугу менен бүтөт деген маселени коюшууда. Мындан сырткары бардык тийиштүү маалыматтарды, тапшырмаларды министрлик тарабынан республикабыздын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашыруу, биометрикалык маалыматтарды чогултууну көздөп, көчмө жыйындарды уюштуруу биз талап кылганбыз ушуну. Керекпи? 25-30 кыргыз жараны иштеп аткан базарга чейин баргыла деген талапты койгонбуз, туурабы? Издегиле. Элдин эсебин алгыла. Мына ошону көчмө жыйындарды уюштуруп, маалыматтандырууну ар кандай формаларын, мунун ичинде жолугушууларды өткөрүү. Кечеги жолугушуусу ошо биринчи жолугушуу деп эсептейлим. Электрондук маалымат таратуу, социалдык тармактардын түрдүү платформаларын колдонуу жолдору аркылуу шайлоочулардын санынын өсүшүнө багытталган тиешелүү иш-чараларды жүргүзүү тапшырмалары берилди дейт. Мындан дагы сырткары Тышкы иштер министрлигинин демилгеси менен дейт, Италия республикасында, Франция республикасында, Кыргыз республикасынын элчиликтерин, ал эми Якутск, Иркутск, Южно-Сахалинск жана Сургут шаарларында Кыргыз республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин кеңселерин уюштуруу боюнча маселелер иштелип чыккан дейт. Мына урматтуу агайлар, эжекелер, карындаштар, инилер, монол
мен макул эмесмин деген кыймылдын биринчи түшүмү ушул. Менин укугум бар. Менин укугум бар деген кыймылдын алгачкы түшүмү ушул. Макулсуздарбы? Муну парламентте олтурган бир да партия көтөргөн эмес. Парламентте жок, парламентке киргизбей койгон бүтүн Кыргызстан партиясынын 5 жылдан бери, керекпи 10 жылдан бери какшап келаткан сөзү ушул. Демек, биз сиздер менен бирге жалгыз партия эч нерсе жасай алмак эмес. Биз парламентте отурган партияга караганда парламентке киргизбей койсо дагы биз сиздердин укугуңуздарды, ар бирибиздин укугубузду кош колдоп, мына алгачкы түшүмүн колубузга алып атабыз деген жыйынтык ушул. Экинчиси, мына кече жакында Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынан экинчи расмий жоопту алып атам. Айтып келип, баягы токтомдор боюнча өкмөт бүт баарын топтоду, консулдук эсепке алуу жана консулдук эсептен чыгаруу тартиби жөнүндө жобону бекиттик деп атат. Демек, жобонун 11 пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын жарандары консулдук эсепке туруу үчүн өзү барбастан Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин расмий электрондук дарегине же ыйгарым укуктуу органдын порталына ушул пунктта каралган документтерди, бул деген түстүү сүрөттү электрондук тартипте жиберет, сканерленген түрдө жиберүүгө укуктуу дейт. Андан сырткары баарыңыздар жазып алсаңыздар болот. Шайлоо өткөрүү жана референдум боюнча Борбордук комиссиянын расмий сайтында тизме checit.gov/KG тизме аттуу шайлоочулардын порталы жайгашкан. Мана ошого катталып туруп, өзүңүздүн аты жөнүңүздү ошол жерден таап алсаңыз болот. Эми эч кайда баруунун кажети жок. Эч кимдин колун карап, мени каттоодон өткөрүп кой деп жалдыраштын кереги жок. Түшүнөсүздөр, кандай жеңилдиктер? Мына расмий түрдө бул жоопту алгандан кийин ушул жерден дал биздин Москвада маселе койгонсуздар, мен эсимде ким койгонуна чейин. Кыргыз Республикасынын мыйзамы аябай каттуу бузулат деп маселе койгонбуз. Эмнеге? Мамлекеттик ишканада иштеп аткан азаматтар шайлоо комиссиясына мүчө боло албайт деген маселени койгонсуздар. Конституцияда ушундай талап. Бирок Москвада эмне болду? Жалаң элчиликте иштеген азаматтар шайлоо өткөрүштү. Туурабы? Ошол азаматтар өткөрдү да. Бул жерде аксакалдардан же апалардан, эжелерден бирөөнү киргизип койгон жок да, силер дагы бизге мүчө болго деп. Туурабы? Мына кечеки жыйында айтышыптыр. Туура, эми өзүңөр көрсөткүлө. Кимди көрсөтөсүңөр дегендей кылып. Андан сырткары азыркы учурда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы тарабынан Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө мыйзамына ылайык участкалык шайлоо комиссиялары 5 жылдык мөөнөткө шайланат деген жаңы талаптарды аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жашаган же жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына шайлоочуларга ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлүүдө деп мага Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы Абилов деген мырза расмий жоопту жиберип атат. Мен ушул жаңылыктарды окуу менен баштадым. Эмнеге? Себеп биздин келгенибизден, сиздер менен жолугушканыбыздан, биздин кайрылууларыбыздын натыйжасында мына Тышкы иштер министрлигинин расмий жообу, президенттин аппаратынын расмий жооптору биздин ушул мезгилге чейинки коюп келаткан талаптарыбызды аткарып баштады деген белги.